Түркия өлкөсүнүн кайсы гана жерине барбаңыз, тарыхый, өзгөчө архитектуралык курулуштарга абдан бай мечиттерди жана башка имараттарды көрүүгө болот. Биз Муш шаарындагы Мухаммед Муриш имамдын атын алып жүргөн дал ушул улуу мечитке келдик. En güzel, en tarihi ve Муштагы эң чоң жана эң кооз дал ушул мечит. Бир дагы темир же башка нерсе колдонулбай жалаң гана таштан салынган. Болгону 4 тирегичи бар. Ташты дагы дарыяда алып келишкен экен. Себеби кургак жердеги таш бат эле күбүлүп, ушаланып түшүп калат. Ал эми судагы таштар мына ушундай быйшык болуп, кылымдан кылымга сакталып келет. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биздин мечит 500 жыл өтсө да дал ушундай сынын бузбай сакталып турат. yani sakı veya sert taş diyoruz. O sert taşlar mesela bu 500 yıla yakındır yapılmış. Селжуктардын имараты болгон бул мечит Алп Арслан хандын тушунда 17-кылымда курулган. Анын негизги мекендиги план боюнча 4 бурчтуу болуп, ортосу чоң, капталдары жапыз куполдор менен капталган. Анын жөнөкөй михрабы тегерек арка жана оюк формасында. Demek Allah'ın Мухаммед Муриш мечитинин жанында дал ушул Хажы Шереф мечити дагы жайгашыптыр. Биз азыр дал ошол тарыхый мечитке келдик. Бул жерде азыр намаз окуп жаткан экен. Мечитке кийинчерээк кошулган мунара 1902 жылы курулуп, акыркысы 1997 жылы курулган. Бул мечитке ушул жерде жашаган сыйлуу бир Хажы Шереф аттуу инсандын аты берилген. şeyde de nef diyorlar. Биз азыр мынакей 3-чү мечитке келдик. Maşallah, maşallah. Мухаммеддин бей мечити. Maşallah size. Бул жерде негизинен мечиттер абдан жакын жайгашкан экен. Бул жерде жергиликтүү тургундардын айтымында мурда шаар дал ушул гана жерлерде жайгашып, анан бул жер мындайча айтканда шаардын борбору болгон экен. Анан жылдар өткөн сайын калктын саны көбөйүп, шаар төмөн карай созулуп, дагы узарган. Бул жер баягы шаардын бир аз ошондой үстүңкү тарабы, четки тарабы болуп калды. Төрт жылдан бери ушул жерде имамдык кылам. Мечитибиз 18-кылымдын башында, мындан 254 жыл мурда шаардын губернатору Алладин бей тарабынан курулган. Канчалаган жер титирөөлөр болду, бирок ошолорго туруштук берип, өзүнүн түпкү курулушун бузбай сактап келе жатат. 6 жыл мурда оңдоп түзөө иштери жасалды. Ортосу чоң, капталдары кичине, куполдору менен капталган негизги мекендик 4 бурчтуу планда болуп, 9 нефке бөлүнгөн. Капталдары рельефтүү, майчырак, өсүмдүк, оюмдары кооздолгон. Мечиттин мунарасы 4 бурчтуу түпкү цилиндр формалуу корпуска ээ болуп, эки түстүү кесилген таштан жасалган.